Бирок ошол учурда мисалы конкреттүү жана айыпталуу, айып тагылгандардын бири болгон Өмүрбек Бабановдун иши эмне себептен башка өндүрүшкө алынды деп айтып атпайбы? Алардын сизде маалымат барбы? Жок, ал боюнча менде азыр маалымат жок. Бирок бизде мына кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык келишим түзүлүүдө. Келишим түзүлүшү мүмкүн. Ар кандай процессуалдык келишим түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан Өмүрбек Бабановдун кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө каралат. Бабанов Өмүрбек Токтогулович тергөө менен баягы келишим түздү деп түшүнсөк болобу? Аны биз сотто жарыялайбыз. Сизге бир суроо берейинби? Чала тергөө боюнча. Жок. Мына бизге мындай болуп атат. Бул уведомлениени бергенде обвинительный акт деп коет. Азыр бир абдан маанилүү да. Сиз жактап атасыздар мамлекетти. Мен суроом. Мына жерге бергенде айтып атасыңар, Молдокматов Атамбаевди УКМКдан чыгарган деп. Сиз айта аласызбы, Садыр Жапаровду ким чыгарган? Бул эми айта албайсыз. Кылмыш иштин жагдайлары. Жок, сиз билесиз, бирок айта албайсыз. Ал эми соттук териштирүү учурунда дагы бул мен айтканым мындай да, Бакыт мырза. Октябрь бул саясий иш дегеним сиз айта албайсыз. Анткени сиздин шефиңиз бүгүн башкы прокурор чыгарып келген адамдардын катарында болгон. Бул биринчиден. Бул саясий иш дегеним себеби мындай да, Октябрь окуясында 14 саясий партия катышкан. 12 партия ошол жерде жүргөн. Анан ичинен терилип келип, 6 адам бүгүн айыпталуучу болуп, калгандары апапак болуп калгандагысы бул саясий эмес эмне анда? Албетте. Бакыт мырза, бир суроо берип алайынчы. Мен абдан берге келгенде угуп калдым да, ошону тактап алайын. Мен да баягы айыптоочу акта Бабановдун фамилиясы жүрөт, бүт жерде Бабанов айтылып атат, бирок Бабанов сот отурумуна катышкан жок да. Мен да ойлодум ошондо Бабанов келишимге барса керек депчи. Бирок эми келишимдин маңызын баарыбыз түшүнөбүз да. Келишимге барган киши башка адамдарга, ошо башка айыпталып аткан адамдардын үстүнөн көрсөтмө берет жана кылмыштын жүзүн ачканга мындай натыйжалуу жардам бериш керек да. Ошондо Өмүрбек Токтогулович булардын үстүнө көрсөтмө же Атамбаевдин үстүнө көрсөтмө берген болуп атат да. Туурабы? Кылмыштын жүзүн ачканга жардам берип, көрсөтмө берип, анан эми ага өкүм чыкты да. Өкүм чыкты да, келишим түзгөн болсо. Штраф төлөгөн болуш керек. Эми эмеден сот кежиден карап таап алабыз. Ошол жерден ошону тастыктап айтып коюңузчу. Бабанов боюнча соттук териштирүүдө бүт баары айтылат. Угасыңар, кандай жагдайлар менен келишим түзүлгөн, эмне кандай жазасы белгиленген, ошол бүт баары айтылбайт, ал өзүнчө өтөт да. Айтылат. Бул жок, биз сурадык. Ал боюнча эми соттук териштирүү эми башталган. Ошондуктан эми ошол жагдайлар сөзсүз жарыяланат. Демек Бабанов келишим түзгөн экен. бул боюнча